Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Ушул жыйынга чакырып сөз берип атканыңыздарга чоң рахмат. Бул жерде бир топ тарыхчылар отурат. Ошо тарыхчылардын атынан мен бир аз айтайын. Муну жаратуучулардын тарыхы, жаратмандардын тарыхы катарында көрсөтүү керек деген концепция азыркы мезгилде Кыргызстандын тарых илиминде жетекчиликке алынып, окуу китептери дагы, окуу жайларындагы сабактар дагы ушул багытта жүрүп атат. Мына ушул жагынан алганда, мына алып баруучу туура белгилегендей, адабиятчыларга караганда дагы тарыхчылар Молдо Кайыпты окуу китептерине биринчилерден болуп киргизген экенбиз. Биз абдан сыймыктанып атабыз буга. Анан бул экинчи бир биздин жанагы цивилизациялык окутуу концепциясында мурдагы тарыхты эл массасы жаратат, таптар жаратат, партия жаратат. Анан жеке адамдын ролу 4-5 орунда турат деген концепция дагы бузулуп, керек болсо тарыхты жеке адамдар жарата тургандыгы. Биринчи орунга чыгып, ошо жеке адамдардын тарыхтагы ролун көрсөтүүгө өзгөчө көңүл буруп атабыз. 200дөн ашык байыркы доордон бери Кыргызды кыргыз кылып сактап келген, элди жерди сактап келген инсандарыбыз азыр тарыхка кирди. Мурун бирин-экин гана, албетте татыктуу адамдар кайталанып эле тарыхтын бетинде ошолордун сүрөтү, ошолордун эмгеги айтылчу. Азыркы мезгилде өткөндө санап көрсөк, окуу китебине 250дөн ашык. Тетиги Барысбектен баштап Айтматовго чейин деп коелу. Мына ушул мезгилде 250дөн ашык инсандар тарыхка кирди. Ошонун ичинен маданиятка салым кошкондорду издеп отурган учурда ушул Молдо Кайып акыныбыз жөнүндө маалымат баса белгилеп айтып коюш керек. Мына эртеден бери да айтылып атат, Жаныбай Жамшитов деген агабыз. Ошо тарыхты инсандаштырууну байкап калган агабыз бизге чыгып, албетте боореки түндүк мына биздин Кыргызстан географиялык жактан эле бир эле эл экиге бөлүнүп калып атпайбызбы? Ошондо түндүк жактан чыккан инсандар көбүрөөк басымдуулук кылат экен окуу китебиңерде. А түштүктөн чыккан инсандар тарыхтын бүктөмүндө келатат. Ошолорду жазбайсыңарбы деп бир талай ондогон инсандарды ушул Жаныбай эке кабарын айтып, анан тарыхчылар изилдеп, ошолор биздин окуу китептерге кирип калды. Ошолордун ичинен мына Молдо Кайып биздин акыныбыз биринчилерден болуп, ушул кишилерден кабар алынып, анан жазылды. Мен белгилеп айтып коеюн, жоллардын, жол жакшы уруусунун адигинеден чыккан. Ошол уруунун санжарасын жазган менин курсташым Турмамат Эргешев деген мына 700 беттен ашык чоң китеп жазды. Ошол Молдо Кайып жөнүндө ошол китепте 3 беттен ашык биринчи жолу маалымат берген. Ошого таянып, анан ушул бул чоң акын турбайбы абдан. Жанагы биз айтып жүргөн чоң Калыгул Арыстанбек, Молдо Нияз, Молдо Кылыч менен тең барабар философиялык ойлору бар турбайбы кишиге. Өз заманынын коомдук саясий түшүнүшүн, маданиятын жакшы чагылдырган турбайбы кыргыз элинин. Кой муну тарыхка киргизели деп, анан тарых окуу китептерине киргизип, азыркы мезгилде ошол окуу жайларында, мектептерде, жогорку окуу жайларында, мектеп класстарында, аудиторияларда Молдо Кайып атабыздын мурастары
окулуп калды. Бул өзү чоң жетишкендик деп айтсак болот. Тарыхка киргенден кийин, окуу китептерине киргенден кийин кандай гана инсан болбосун, ал тарыхта өзүнүн ордун тапты деп эсептесек болот. Демек, бул жерден белгилеп кетели, кеңейтүүдө мына Маркабай агабыз абдан чоң эмгек кылган экен. Көп эмгек кылган экен, чын эле жанагы алып баруучубуз айткандай, чоң адамдарды, акындарды элге жеткиргендей чоң ишти жасаган экенбиз, чоң рахмат айтабыз. Анда эмесе китептин бет ачары кут болсун. Молдо Нияз акыныбыздын тарыхтагы, адабияттагы тапкан орду түбөлүктүү болсун. Рахмат.